Kumtör Gold Company Саруу айылында желим таштандыларын кайра иштетүүчү заводдун курулушун каржылады. Бул жакта Кумтөрдө чогулган бардык таштанды желим заттарды кайра иштетишет. Желимдерди кылдаттык менен майдалап, күкүмгө айланткан соң бул даяр сырьё болуп берет. Саатына 200 кг желимди кайра иштетүүгө эсептелген бул завод Ысык көл аймагынын экологиясын гана сактабастан кошумча жумушчу орундарын түзүүдө. Жети Өгүз району Ысык көл областында Алмөрүк деген көп, Алмөрүктү ошо сала турган яшик чыгарганга. Ошондой ойлорубуз бар. Бул жакта иштеп атат. Бүгүнкү күндө 12 жумушчу орун түзүлдү. Ушу Саруу айылынын тургундары 12 үй бүлө иш менен камсыз болуп, үй бүлөсүн багып, ушул жерде эмгектенип жатышат. Дагы яшик чыгара турган оборудование алып келип кое турган болсок, дагы 11 адам кошулат. Ошону менен 22 адам, баш аяк 30 адамга чейин иш менен камсыз болот. Бул заманбап жабдыктар Белоруссияда өндүрүлгөн. Аны сатып келип, орнотуп берүү милдетин Кумтөр компаниясы толугу менен өз мойнуна алган. Ошондой эле жаңы ишкананын жанына Кумтөрдүн айлана чөйрөнү коргоо бөлүмүнүн адистеринин демилгеси менен саркынды сууларды тазалоочу кубаттуу станция орнотулду. Экологиялык коргоо боюнча өтө чоң маанилүү. Анткени чыккан саркынды суулар ушул жабдыктын ичинен тазаланып, мындан чыккан суу ультрафиолет системасы аркылуу өтүп обеззараживание деп коет. Ошо обеззараживание болгондон кийин кайра кайталоо менен сугат иштерине колдонсо болот. Ошондой эле аймактагы калктуу конуштарга таштандыны сорттоп салуучу урналар орнотулат. Аларды дагы Кумтөр компаниясы каржылап жасатууда. Кендин Кыргызстанга өтүшү менен Кумтөр компаниясы экологияга болгон мамилесин түп тамырынан бери өзгөрттү. Кендеги бардык өндүрүш калдыктары милдеттүү түрдө сорттолуп кайра иштетүүгө жөнөтүлөт. Бардык процессти башынан аягына чейин экологдор көзөмөлдөйт. Айрыкча кооптуу деп саналган калдыктарды, мисалы эски мотор майларын кайра иштетүү катуу көзөмөлгө алынат.